Нурзат Тимур менен Айсараны мамилесине канчалык көңүл бурбайм дегени менен өзүн жек көрүүсүн жеңе албай койду. Бүгүн тою болот дегенди угуп жетип барды. Менден кутулдум деп ойлоп, бактылуу болуп жатасыңарбы? Мен силерди тынч койбойм. Бактылуу күнүңөрдү ызы чууга айландырбасам элеби? Деп сүйлөнгөн Нурзат сейфтен керектүү нерсесин алып чыкты. Нурзаттын кызганычы башына тээп, дагы кызуу кандуулук калтырбейди. Бул күндү жөн гана сыртта карап өткөрүгүсү келген жок. Бактыларына тоскоол болгусу келди. Кечеге баргандай жасанып кийинип алып, эч кимге байкалган жок. Айсаранын элден оочолонушун акмалап турду. Ал четтеги бир бөлмөгө кире бергенде аркасынан шып жетип барды. Эшикти жаап ичинен бекитти. Тимур деп артка бурулган Айсара Нурзатты көрүп көзү алайып коркуп кетти. Эмне мынча алаясың? Күткөн эмес белең? Чакырбасаңар да куттуктап коеюн деп келдим. Колундагы кагаз баштыктан чакан коробканы алып чыгып, Айсараны көздөй басты. Нурзаттын өрттөп жиберчүдөй болгон көз карашына чыдай албай кыз артка кетенчиктеди. Рахмат дегенге жарабайсың го? Сага күйөөмдү бердим. Күйөөмдү тартып алды дебей минтип куттуктап келип отурам. Сенде ыраазычылык билдирүү деген жокпу? Кыз унчукпай туруп калды. Кел, мойнуңду тос. Мен сага чынжырчы алып келдим. Белегимди тапшырып алып кетейин. Сени да издеп калышпасын сыртта. Тимур келгенимди көрбөй эле койсун. Кыз эч кимге көрүнбөй, ылдамыраак кетип калсын деген ойго жетеленип жакын келип башын ылдый кылды. Мынча аңкоосуң. Нурзат артты карап турган кыздын желкесине тапанча такады. Эркелетип мойнуңа чынжырчы тага салат деп күттүң беле? Жок, сенин жашооң ушул жерден бүтөт. Кудайдан күнөөлөрүмдү кечир деп суранып ал. Мойнуна такалып турган тапанча ушунчалык муздак сезилди. Айсаранын денесин майда калтырак басып, буттары кыймылга келбей калды. Өлөт деген ушул турбайбы деди ичинен. Эмне тымпыясың? Жалдырабайсыңбы? Өлтүрбөңүз деп жалдыра. Өлөрүңдү айтып кала турган сөзүң барбы? Айтып кал. Атайын убакыт берип жатам сага. Тимур бир жигити менен экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү карап жүрүп, Айсара кийимдерин койгон бөлмөнүн бек турганын көрдү. Жигит эшикке кулак төшөп калды. Күбүрөгөн үн угулду. Ушул жакта экен. Жигит каалганы такылдатып баштады. Нурзат ага көңүл бурган жок. Такылдатып ачкыча күтөйүн дейсиңби? Теппейсиңби? Тимур өктөмүн катты. Олбурлуу жигит бир заматта каалганы ыргыта тепти. Карс деген үндөн чочуп кеткен Нурзат курокту басып алды. Тапанчанын үнү бөлмөнү жаңыртты. Байыш менен Карлыгач учууга билеттерди алдын ала алып коюшкан. Кеткенче көп убакыт бар дешкени менен ал убакыт заматта келип калды. Таңда учабыз деп камынып жаткан келиндин эмнегедир эжесине телефон чалгысы келди. Эжеси менен мурдагыдай сүйлөшкүсү келди. Эч кимиңердин керегиңер жок деп баарынан баш тартып жаткан ал убакыттын өтүшү менен жакындарын сагына баштаган. Жашоодо ар бир адамдын өз орду бар экенин, жалгыз эле бир адамдын сүйүүсү бардык бөксөсүн толтура албасын түшүндү. Акыркы учурда ар бир кадамын ойлоп, билдирбей өзүн ичинен жей берген адатты абалды. Башында Байыштын сүйүүсү баарынын ордун басчудай, эч бир өксүк сездирбечүдөй туюлчу Карлыгачка. Эки жолку чалуусу тең. Сиз чалган абонент жооп бере албайт дегенди угуу менен аяктады. Ооба эже, менин чалуумду албайсың. Негизи албаарыңды билгем, бирок үмүтүм үзүлбөй койбодубу? Деп ойлонгон Карлыгач сумсайып отуруп калды. Сен эмне анча ойлонуп калдың? Сенин кете турган оюң барбы? Ойлонгон деле жокмун. Эс алып отуруп калдым. Кетүүнү мен баштадым эле го, анан өзүмдүн баргым келбей калат беле. Жылмаймыш болду Карлыгач. Эртелейли учакка кечигебиз. Ой, мына баарын даярдап койдум. Эч нерсе болбогондой шыпылдап чемодандардын сыртын орой баштады. Карлыгач Байыштан дайыма жүзүндөгү сумсаюуну жашырчу. Бишкектен кетсе эле жан дүйнөсү жеңилдей түшчүдөй Карлыгач бул күндү көп күткөн. Күткөн күнү келип, баарынан алыстап Москваны көздөй учуп бара жатышат.
Апасын ыраазы кылууга умтулуп, эми гана аны кубанта турган нерселерди жасоо тууралуу ойлонуп баштаган Марат бул таң чоң жоготуу менен атты. Марат күндөгүдөй туруп, апасынын жакшы көргөн самоорун жагып коюп, короодо өз иши менен алек болуп жүрө берди. 1 сааттай убакыт болсо да апасы үйдөн чыкпады. Оюнда жаман нерсе кайдан болсун? Апам бүгүн эс алайын деген го, мейли уктап алсын, деп самоорго отундан салып койду. Досунан араба сурап келгени чыгып кетти. Бир топ убакыттан соң арабаны сүйрөп кирип келди. 2 уулу ойгонуптур. Ата, кичүүсү чуркап барып арабага отуруп алды. Анын артынан улуусу да жөнөдү. Уулдарын арабада ары бери сүйрөдү. Апаңар турдубу? Жок, тура элек. Апей дале тура элекпи? Ойготоюнчу, чай ичсин. Марат апасы жаткан бөлмөгө кирди. Апа, ой эмне болгон сизге? Үнү канчалык өктөм чыкса дагы апасы козголгон жок. Марат коркуп кетти. Жанына барууга жүрөгү даабай турду. Бир нерсе болгонун сезди. Кошунасыныкына чуркап барды. Эмне болду, тынччылыкпы? Апам кыймылдабай жатат. Ыйлап жиберди. Күйөөсүн ээрчитип, Айнаштын жакын коңшусу жетип келди. Бул учурда Марат эшик алдында апасына өмүр тилеп жатты. Бирок өтө кеч эле. Марат үйдөн чыгып келе жаткан кишини жалооруй карады. Бул жаман кабар айта көрбө дегендей эле туюлду кишиге. Өлдү деп айтууга дити барбады. Эмне болду, байке? Жетип барды Марат. Марат, сен Алиман эжени чакырып келчи деп аны айылдык дарыгерге жөнөтүп жиберди. Жалгыз жаман кабарды угузууга дити барбады. Марат чыгып кетери менен коңшу колоңду чогултууга жөнөдү. Жамандык баарынын башын бир заматта бириктирет эмеспи? Бат эле көчөнүн эли чогулуп калды. Марат дарыгерди болушунча шаштырып алып жөнөдү. Көп өтпөй дарыгерди ээрчитип, дарбазадан кирип келген Маратты көпчүлүк тосуп алды. Эшиктин алдында аны тосуп турган коңшуларын көрүп, Марат нес болуп калды. Апа деп айылды жаңырта бакырып, үйдү көздөй чуркады Марат. Көпчүлүктүн көздөрүнө жаш алып, шүмтүрөп турган эле жамандыктын кабарын туйдуруп турду. Эркектер жетип, каалганын алдына Маратты кармашты. Сабыр кыл, Марат, жеңем акка моюн сунуптур, деди бири. Ажалга айла жок, бир айласы болсо баарын тирүү алып жүрбөйт белек. Сабыр кыл, досум. Кой уулум, сабыр кыл, балдарың бар. Мына ушулар үчүн чыйрал, деди бир кемпир. Ар жактан ар кимиси кайрат тилеп жатты. Улам бири кучактап жатты. Бирок биринин да сөзү Мараттын кулагына угулган жок. Атасынын ыйлап жатканын көргөн уулдары кошо ыйлап башташты. Чоң апасынын мындан ары жок экенин кайдан түшүнүшсүн? Атасын ошолор ыйлатып жаткансып, жанында жүргөн кишилердин баарын жаман көрүп жатышты. Айсара отургучтан кулап түштү. Нурзат тапанчаны мыкчыган бойдон шалдыра отуруп берди. Ал жөн гана коркутуп, Айсаранын маанайын түшүрүп, бактылуу күнүн бузуп койгусу келген. Бөлмөдөн атылган ок Тимурдун жүрөгүнүн үшүн алды. Жок, сен мени таштабашың керек. Тимур жанталашып жетип келип кызды кучактады. Кыздын дем алып жатканына кубанды. Кызды көтөрүп унаасын көздөй чуркады. Бул учурда атылган октун үнүн угуп сырттагылардын айрымдары чуркап келе жатышкан. Тимур аларга үн деген жок. Түз эле унаасына жетти. Кызды унаага салып эч нерсеге карабай шаардын көчөлөрүн чаң ызгыткан бойдон бейтапкананы көздөй кетип бара жатты. Эски көз эмеспи? Аяштары жетип келип Нурзатты жерден тургузуп, отургучка отургузушту. Аял нес абалында экен, катып калыптыр. Аңгыча бири суу алып келип бетин жууду. Бир аз өзүнө келгенсиде. Көзүнөн сызылып жаш тарага берди. Муну кылмак эмесмин. Эмне болуп кеткенин билбей калдым. Мен эми кылмышкермин. Менин ордум эми түрмө болмой болду. Нурзат жерде жаткан тапанчаны карап күбөрөндү. Кой, Нурзат, андай жаман ойдон алыс бол. Жарааты олуттуу эмес чыгар, деди бир аял. Кандай болгон күндө да мен кишиге ок чыгардым. Милицияга өзүм барам. Нурзат ордунан туруп сыртты көздөй басты. Буттары араң шилтенип, колунун титирегени дагы деле байкалып жатты. Эч жака барбайсың, бас үйгө барабыз. Аяшы Нурзатты ээрчий басып, унаанын арткы орундугуна отургузду да Нурзаттын үйүн көздөй айдап жөнөдү.
Качан гана Айсараны бейтапканага жайгаштырып бүткөндө Тимур коридордо турган досторун көрдү. Ичкериден чыгып келе жаткан Тимурду утурлай басышты. Эмне дейт я, жакшы эле экен? Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Бактым бар экен. Ок мойнун жанып өтүптүр. Таамай тийсе эмне болот эле? Тимур досу менен кучакташып ага боюн таштады. Врачтардан кээ уккуча ушунчалык чыңалууда бир чети жоготуп алсам эмне болот деген коркунучта турган неме врачтын жакшы болот деген сөзүн угуп бошой түштү. Нурзат эмне болду деди бир кезде. Сарсанаа болбо, жанында Айша бар. Үйүнө алып кетиптир. Ал нес болуп калыптыр. Жанында бирөө болуп турбаса болбойт. Ушунун азабы өттү, айланы кетирмей болду. Сени катуу сүйөт экен да. Сүйүүсү курусун, азыркы учурда кылык жоругу тойгузду. Санжар келчи бери, жигиттердин бирин чакырды. Кире бериште турган жигит шыпылдап жетип келди. Балдарга дайындатчы тиги Нурзатты. Дагы бир жиндилик жасап жибербесин. 24 саат бою көздөн оолак кылышпасын. Макул, жигит артка кайрылып эшикти көздөй жөнөдү. Анан тиги тапанчаны көзмө көрсөтпөй жогот деп дайындады. Бир кезде бул тапанчаны үйүнө өзү алып келген эле. Нурзат жашаган батиринде тапанча бар экенин деле эсинен чыгарып коюптур. Кең Москва Карлыгач менен Байышты да кучагына алды. Экөөнү аэропорттон Байыштын досу тосуп алды. Ошол досунун батиринин бир бөлмөсүнө жайгашмай болушкан. Жакшы келип алдыңарбы? Кыргызстан кандай? Туугандар жакшыбы? Унаага отургандан тартып досу бакылдап кубанычтуу сүйлөп баратты. Жакшы, Кыргызстанга көптөн бери барбай сагынып калгансың го. Сагынбай анан, буюрса 2-3 айдан кийин 10 чакты күнгө барып келебиз. Өзүңөр канча убакытка келдиңер? Кафелер эмне болду? Кафелер иштеп жатат. Жумуш жакшы болсо көпкө эле иштейбиз. Кредиттерди жабыш керек дегендей. Жакшы. Бүгүн силерди келет деп атайын жумушубуздан бошодук. Аяшың үйдө дасторкон жайып күтүп жатат. Досунун батиринин бөлмөлөрү өтө чакан экен. Батирдин калган 2 бөлмөсүндө да мигрант мекендештер жашаары маалым болду. Тамактанып болушкан соң Байыш менен Карлыгач өздөрү жашай турган 4 тарабы тең дубал болгон чакан бөлмөгө жайгашышты. Жарыкты өчүрүп койсоң бөлмө көөдөй караңгынын кучагында калат. Бул бөлмөдөн сыртта күнбү, түнбү айырмалоого мүмкүн эместей. Кыргызстанда кенен үйдө жашап көнгөн немелерге бул бөлмө караңгы үңкүргө кирип кеткендей эле түр калтырды. Ушуну кааладың беле? Деди Байыш кийимдерди жыйнаштырып жаткан Карлыгачка жини келгендей. Эми айла жок, иштеп жашайбыз да, уктаганга жараса эле болбодубу? Кредиттерди төгүп бүтсөк, анан жакшы шарты менен батирге чыгып алабыз. Ай, жакшы жашообуздан козголдукпу деп да ойлонуп кетип жатам. Эми андан көрө Кудай өзү жардамдашып ишибиз жүрүшсүн. Бир заматта айыл эли арыдан бери боз үй тигип, аялдар буурсоко камыр жууруп, казан аяк чогултуп башташты. Эки жака кабар айтылып, түш ой тууган урук четинен келе баштады. Огороддо жылкы союлуп, эшик алдында жүргөн кишинин саны уламдан улам көбөйө берди. Бул учурда Марат гана ичинен эңшерилип, өзүн коёрго жер таппай кыйналып турду. Улам киши келген сайын апалап өкүрүп, боз үйдүн капталында жалгыз отурду. Анда санда айылдагы туугандарынын бири жанына отуруп караан болуп коюшат. Туугандардын улуулары чогулуп, Америкадагы кызына кабар айтуу боюнча сүйлөшүп калышты. Тиги Америкадагы кызды эмне кылабыз? Азыр айтканыбыз менен келе албайт да, биротоло 40-лыгына келсин, 40 ашка чукулураак айталы. Кийин анан бизге капа болуп калбайбы? Капа болгондо эмне? Сөөк эртең жерге берилет. Күн болсо түштөн ооду. Жетип келе калбайт да, 40-лыкка чукул айталыбы? Жеңеме телефон чалат ага чейин. Эмне дейт элек? Андай болсо сөөктү жайга берели, анан шашпай чалып угузалы. Акыры ушуга токтолушту. Ай, тиги Маратты жалгыз үңкүйтпөй жанына бириң алмак-салмак барып тургулачы, деди шаардан келген агасы. Ошентип кемпирдин сөөгү жерге берилди. Түштөн кийин туугандар четинен кете башташты. Киши азайган сайын Маратка апасынын мындан ары жер үстүндө жоктугу катуу сезиле баштады. Сөөк жерге берилгенде бир нече саат болсо да, Марат өксүк ыйлаганын токтото албай жатты. Ар ким кайрат айтат, бирок айтылган кайрат жан дүйнөсүн
өксүгүнө кайдан жардам берсин. Марат, мына ушул уулдарың үчүн чыйыр ал. Жеңемди эми артка кайтара албайбыз. Айла жок, биздин өсөрүбүз калган жок деп мен сага эскерттим эле. Дагы жакшы, сен үйгө келип жаныңда болгонуңа аз да болсо кубанып жашады. Кеч келдим, кеч. Эртерээк ойлонсом эмне? Байкуш апам кейип жүрүп өтпөдүбү? Марат көзүн жашылдантып колун мыкчып коюп жатты. Анын сырткы көрүнүшү ичиндеги чыңалууну даана чагылдырып турду. Эх уулум, өлмөйүн тирүүлөр бааланбайт деген ушул тура. Өлбөчүдөй көрүп учурунда эч нерсени ойлонбойбуз да. Жеңем сен өкүнгөндөй деле жаман жашоодо жашаган жок. Дайыма барчылыкта жашады. Эми агамдын көз өткөн үйдө жалгыз болуп, жалгыздыктан эле кейип калбадыбы? Курулай өкүнө бергениңди токтот. Белиңди бууп, ушул эки балаңды жакшылап кара. Аялым кетти деп жүрө бербей үйлөн. Сенин дагы теңиң бардыр. Үйдө топурап жүргөн туугандар четинен кетип отуруп эч ким калган жок. Караан туткан эле эки уулу, алар дагы жүдөп, бүжүрөп эле отуруп калышты. Үйдүн нуру өчүп, кадимкидей сумсайып, аңгырай түшкөнү Маратка эми катуу билине баштады. Эч бир нерсе апасы бардагыдай эмес. Эч нерсеге көңүлү чаппай, ичи эңшерилип турган неменин жада калса, куурай сындырууга каалоосу жок эле. Бирок эки уулун карап отуруп аяп кетти. Акыркы күндөрү алардын эмне ичип, эмне жегенине деле караган киши жок. Өздөрү менен өздөрү болуп уулдары чоңое түшкөндөй сезилди Маратка. Ошолорду карап шалдай отурган ордунан туруп, тамак жасоого белсенди. Балдарынын курсагын тойгузуп жаткырып коюп, өзү уктай албай койду. Эшикте басып жүрдү эле бир учурда дарбаза ачылып досу кирип калды. Кандай дос? Билдим ушул сенин уктабай жүргөнүңдү. Айла жок эми, ажалга баш ийебиз да. Апаң кишинин мыктысы эмес беле? Бакылдап бир аз ичимдик ичкен кебетеси бардай кызып калыптыр. Кайдан сен мындай кеч? Кел отур. Эшик алдында орнотулган отургучтун бир жак четине жыла берди Марат. Сага атайын келдим. Көпчүлүктө көңүл айта албай калдым. Таарынган жоксуң да, Койнуна бөтөлкөнү сууруп чыкты. Ошого да таарынчу эле. Аныңды кой, андан көрө сүйлөшүп отуралы. Ой, ачууну ачуу басат деп коет. Мына, ичкенчекти сүйлөшүп да отурабыз. Ичиң күйүп турса керек. Энени жоготуу эле оңой бекен. Бакылдап отуруп, желим стакандарга арак куя баштады. Бири артынан экинчиси болуп отуруп билинбей бөтөлкөнүн түбүнө түшүрүп коюшту. Жанатан ар нерсени ойлонуп отурган Марат эми өзүн жеңилдей түшкөндөй сезип, көңүлү сергий түштү. Ичиндегиси жөн отургузбай, экөө экинчи бөтөлкөнү алып келишти. Таң сүрүп калганда экөө чай ичкен үйдө үстөлдү тегеректеп уктап калышты. Таң атканы же кеч киргени билинбейт, качан болсо караңгы. Байыш наалып төшөктөн туруп телефонунан саатты карады. Саат жок болсо бір жөн, качан эле терезени карап ойгончу элең. Ойготкуча карап эле ойгоносуң да жөн эле кейип кеп чий бербечи. Иштеп акча чогултам деген мигранттын жашоосу ушундай эле болот. Наалыбай жумушка жакшы маанай менен бар андан көрө, деди карлыгач терезесиз бөлмөнүн жарыгын жандырып жатып. Каяктагы жакшы маанай? Ушундай үйдөн ойгонсоң, сен кайсы жумушка чыкмай болдуң? Азырынча соода түйүнүндө товар тизип турсам, анан кассага өткөнгө аракет кылам. Берки бала багуучу жумуштун акчасы жакшы экен, бирок графиги ылайык келчүдөй эмес. Ошол жакта түнөш керек экен. Дүкөнгө эле чык, ал жактын деле акчасы жаман эмес чыгар. Мен болсо бир бригадага кирип жатам. Көп кабаттуу үйдүн ичин жасайт экен. Иштебеске чара жок. Кредиттин да төгүлө турган күнү келип жатат. Чай берип, Байышты жумушуна жөнөтүп, өзү жумушка камына баштады. Бишкектен кетсе эле жан дүйнөсү жай тапчудай болгон. Бирок жер алмаштырганы болбосо дүйнөсү өзгөрүп кеткен жок. Кайрадан эле өткөн күнүн, балдарын ойлоп ичинен кейигени башталды. Жаңы жашоодо жашап жатканы менен башындагы көйгөйдү биротоло унутуп салууга кайдан мүмкүн болсун? Болгонду, өткөндү аңтара бербөөгө үйрөнүү керек. Өткөндү аңтара берип, учур менен жашаганды таптакыр унутуп салабыз. Карлыгач да ошондой абалда жашап жатат. Сүйүүгө мас болуп турган кезинде гана баарын унутуп салып, учур менен жашап калган. Бирок ал учур бат эле өтүп кетти.
Тимур Айсаранын палатасын айланчыктап жүрөт. Үйгө кеткени менен жай алып отура алчудай эмес. Ооруканада жүрүп Айсараны улам көрүп турганда санаасы тынып, жүрөгү жай алып жатты. Тынч, өзүбүз менен өзүбүз болуп жашап калган күнгө качан жетер экенбиз? Улам бири бүтсө бири башталат. Беймарал тынч жашоо сен ушунчалык бийик же алыс белең? Деп ойлонду Тимур. Ойлоп көрсө, өмүрүнүн көбү эле кым-кууттукта өтүп келе жатыптыр. Ушунчалык жан дүйнөсү тынчтыкка чуңалган бир жашоону самап турду. Ушул жашына чейин жумуш, көңүл ачуу деп жүрө берип, жашоосуна жан дүйнөсүнө эч качан үңүлбөптүр. Ушул тапта жан дүйнөнүн тынчтыгы бакыт экенин түшүнүп турду. Тимур мырза, кирсеңиз болот. Ак халатча медайым палатаны көздөй кол жаңсады. Ушуну эле күтүп тургандай Тимур тура калып шашыла палатаны көздөй жөнөдү. Кирип эле шыпты тиктеп жаткан Айсараны көрдү. Аяп кетти. Кудайга миң мертебе шүгүр, сен жанымдасың. Айсаранын самайынан акырын өптү да колун кармап жанына отурду. Балким бул Кудайдын жазасыдыр. Мен ушуну ойлондум, деди кыз көзүнөн жашын сызылтып. Андай дебечи, сага эмненин жазасы болсун? Үй бүлөнү бузган Кудайга жакпаса керек. Айсара, антип айтпа. Сен үй бүлө бузган жоксуң. Ал үй бүлө башта эле жок болчу. Жөн гана эл үчүн аты бар үй бүлөнү жокко чыгарып койдук. Ошол эле. Бул жерде сенин кымындай күнөөң жок. Сен ушуну бил. Өзүңдү эч качан күнөөлүү сезбе. Анда эмнеге бизге ушунчалык тоскоолдуктар болуп жатат? Жакшы жашоо дейинби же жан дүйнө каалаган нерсе дейинби? Айтор булар бийик турат көрүнөт. Аларга колуңду сунуп эле оңой жетүүгө мүмкүн эмес дей. Ал үчүн бир аз чыдам кайлыганан сабыр керек өңдөнөт. Жолдун башында гана ушунча нерсени жашадык. Алдыда дагы эмнелер болорун бир Кудай билет. Нурзаттын кылыгына чыдайлы дейсиңби? Жок, сен муну кайдан алдың? Нурзат эми бизге жолобойт, сүйлөштүм. Сый менен калалы дедик эле болбоду, өзүнөн көрсүн. Билбейм ай, тапанча көтөрүп жетип келген немеден баарын күтүүгө болот го дейм. Ишенимдүү айтып жатам. Эми ал бизге жологондон дагы коркот. Нурзат үйдөн эч жака чыкпай кайтарууда жатып өзүнө келди. Ошол күнү тапанчаны көтөрүп жетип барганына өкүндү. Эмнеге кереги бар эле? Өлтүрүп алсаң колуң канга булганып отурмаксың. Дагы Кудайың бар экен деп өзү менен өзү сүйлөшүп отурду. Өмүр өтүп жатат, өзүң үчүн жашай берсең болбойбу? Жакшы жашоо үчүн сөзсүз Тимур керек беле? Тимурсуз деле жашоо бар да. Болгону сен жашаганды билбейсиң. Күзгүдөн өзүн карап турду. Ушул тапта эмнегедир ушул учурда өзүн психологмун деп тааныштырган Эрмек Таиров эсине түштү. Сумкаларынын ичин төгүп баягы визиттик карточканы издей баштады. Акыры таптым, жоготпоптурмун, деп дароо номерди телефонунан тере баштады. Саламатсызбы Эрмек, сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Угуп жатам сизди, кандай суроо боюнча байланышып жаттыңыз деле? Атым Нурзат, эсиңизде барбы жокпу билбейм, экөөбүз кофейнядан жолуккан элек. Мен сиздин китебиңизди окуп отургам. Эстедим. Менден кандай жардам керек? Тез арага сизге консультацияга барышым керек болуп жатат. Мен сиздин жардамыңызга муктажмын. Мени кезексиз кабыл ала аласызбы? Демек тез арада. Сиздин ушунчалык муктаждыгыңыз болсо, кечинде кабыл алсам болот. Азыр күндүз кенен убакыт жок. Экөө жолуга турган дарегин такташып алып коштошушту. Нурзат жолугушууга камына баштады. Анын бул кадамы жаңы жашоого белсенген эле. Ички бөлмөдөгү ызы чууну угуп соода түйүнүнүн жетекчиси баш бакты. Бул жакта эмне болуп жатат? Кирип келген кишини карап баары ортодон бир кадам кетенчиктеп туруп калышты. Баягы ажылдаган аял гана жаагын тыйган жок. Карлыгач акчасын уурдап алганын, акча анын сумкасынан табылганын күйүп бышкан түр көрсөтүп айтып жатты. Орто жаштагы орус улутундагы киши баарын айланта карап чыкты да карлыгачты тиктеди. Карлыгач коркконунан өңү кубарып турган эле. Эй, сен жүрү мени менен, деп башын ийкеди. Келин унчукпай башын жерге салган бойдон тура берди. Жөнө барбайсыңбы? Шеф сени чакырып жатат, деп кабыргага нукуп жиберди тигил аял. Карлыгач сыртка чыгып, узун коридордо кожоюндун артынан ээрчип баратты.
Бул учурда анын башына эмне деген гана ойлор келген жок. Бирде жумушунан куулганын, бирде милиция кишен салып алып бара жатканын, баары жарданып аны карап турганын, байыш уурулук кылдың деп жек көрүп, андан баш тартып жатканын, темир торго киргенин элестетип жиберди да: "Болду Карлыгач, токтот. Эмненин баарын ойлоп жатасың?" деп башын чайкап жиберди. Жетекчи иш бөлмөсүнө кирип эшигин ачык калтырды. Аны ээрчи Карлыгач кирди. "Отур" деп алдындагы үстөлгө кол жаңсады. "Ачыгын айтчы, алдың беле акчасын?" "Жок, мен бүгүн ал бөлмөгө бир да жолу кирген жокмун. Сумкама акчаны ким салып койгонун билбейм. Ал акчаны сумкамдын ичин аңтарганда көрдүм", деди акырын сүйлөп. Жалооруй карап турган көздөрү анын чындыкты айтып турганына далил эле. "Түшүнүктүү", деп башын ийкегилеп отуруп калды. Мындай чоң соода түйүндү жетектеп, көптөгөн кишилер менен иштешип жүргөн неме кыраакы болуп бүткөн. Кимдин чын, кимдин калп айтып жатканын кыймылынан, сүйлөгөн сөзүнөн, үнүнөн эле билет болчу. Тигил албууттанып жаткан аял өткөн аптада кылган иши жетекчиликтин купулуна толбогон үчүн катуу эскерте алган. Жакшы иштеп, жетекчиликтин көзүнө көрүнүп жаткан Карлыгачты ал жактырган эмес. Ордун ага алдырып жибербеш үчүн бул ызы-чууну уюштура салган. Муну кожоюн дароо эле баамдаган, ошентсе да тактап алгысы келген. "Бүгүн үйүңө бара бер, тигилер менен мен өзүм сүйлөшөм. Сен андан көрө эртең жумушка кечикпей кел", деп киши Карлыгачты узата карап, иш бөлмөсүндө калды. "Кудайга шүгүр", деп Карлыгач отура калды, каалганын сыртынан жабаары менен. Өлгөн киши менен кошо эч ким өлбөйт. Тирүүлүктүн күндөрү ачкасыңбы, токсуңбу, соосуңбу, массыңбы, кандай болсо да өтө берет. Мына аялыңдын кеткенине канча болду? Жеңемди кечээ эле жерге берип жаткандай болдук эле, бүгүн 40-ына чогулуп отурабыз. Кандай жашап жатканыңды укпай жатат дейсиңби? Угуп жатам. Килейген киши болдуң. Сен эми сабайынбы? Арак кимге жакшы жашоо берди эле? Кайсы арыңа ичесиң? Тиги балдарыңды ойлосоң боло. Арак деген азгырык билинбей сүңгүп кете бересиң. Аракка сүңгүп канчалаган гүл өмүрлөр соолуп жатат. Мен сага бул сөздөрдү жыргаганымдан айтып жаткан жокмун. Сени жакшы болсун деп жатам. Сага араматылык байкемден кийинки эле атам мен эмесминби? Маратты отургузуп алып агасы бир топко насаатын айтты. Болду байке, мындан ары ичпейм", деди Марат. "Кайталанбайт деп коюп кайталаган эркекчиликке жатпайт балам. Токтотом дедиңби? Токтотуш керек. Шалдырабай чыйрал бекем бол. Адам баласы бир аз күн сайын адам болууга аракет кылып, өзүбүз менен өзүбүз күрөшүшүбүз керек". Марат "Түшүндүм" дегенсип башын ийкегилеп отурду. "Айылда жашай албай жатсаң шаарыңа бар. Бирок балдарың менен кыйналасың го. Айылда үй жайыңда кароосуз калат. Айылда эле жашайм. Баарыңар эле мага насаат айткыч болдуңар го. Мен деле ойлонуп жатам". Марат жактырбагандай күңк этти. "Жаман көрбө, сени эртерээк көзүн ачсын деп жатам. Менден башка сага ким күйөт? Биринчиден өз жаныңа жоопкерчилик менен кара. Анан уулдарыңдын жоопкерчилигин сез". "Түшүндүм байке, болду". Марат эшикти тарс жаап сыртка чыгып кетти. Бул учурда эки баласы конок бөлмөдө эч нерседен кабары жок. Дасторкондогу момпо сыйларды бөлүшүп отурушкан. "Муну мен алам", кичинекей бир шоколадты талашты. "Ала бер, тигил үйдө момпо сыйлар көп. Атамдан алдырып алам", деди улуусу. "А мага апам велосипед алып келип берет", деди кичүүсү. "Апам азыр келбейт". "Келет", деп кичүүсү эки колун кийиштирип мурчуйуп бурчка туруп калды. Балдар атасынан апасы тууралуу сурабаш керектигин, ал тууралуу укса атасынын ачуусу келип кетээрин түшүнүп калышкан. Кээде ушинтип өз ара отуруп алып апасы тууралуу сүйлөшүп калышат. Айсара бүгүн эртеден бери үйүн тазалоо менен алек. Маанайы көтөрүңкү. Музыканын үнүн бийиктетип алган. Кыңылдап анда-санда ырга кошулуп коет. "Тандап сүйүү таптым. Балдай ширин бактым. Тагдыр ушул жазган бактым менин бактым" деген Кенже Дүйшееванын ыры жаңырып жатты. Көңүлү менен берилип уукат жасап жатканда ал дайыма ушинтип музыка коюп алмай бар. Бир кезде бөлмө гүлдөрүнө суу куюп жатып, орхидеяга өзгөчө көңүл буруп токтолуп калды.
Калган гүлдөрүнүн баарын өзү сатып келсе, муну болсо Тимур белек кылган. Көзүнө дайыма ушул гүл бөтөнчө көрүнүп, дайыма ага өзгөчө мамиле кылат. Азыр да жалбырагын аярлап сүртүп чыкты. Айсара азыр Тимур берген ар бир белекке, анын ар бир буюмуна аяр мамиле кылат. Экөөнүн бирге жүргөндөн берки туш болгон окуялары дагы кызды ага ого бетер жакындатты. Азыр кыз Тимурга жан дили менен мамиле кылып, экөөнүн ортосунда бир гармония пайда болду. Тимур менен Айсаранын тилеги орундалып, тынчын алган мурдагыдай эч ким жок бактылуу жашап жатышат. Нурзат болсо өткөнкү окуядан кийин булардын тынчын алууну токтоткон. Ал психологко барды. Учурда убактысын өзүн өнүктүрүүгө, өзүн таанууга арнап жаткан маалы. Мурдагыдай ар кимдин тынчын ала бермей адаты калып бара жатат. Байыштын иши жакшы болбой эле, туруктуу жумушка кире албады. Бишкектеги кафеси өз чыгымын араң жаап жатат. Кызматкерлеринин айлыгын араң чыгарып беришти. Насыялары төгүлүүчү күндөн бир апта өтүп кетти. Кафеден пайда түшпөйт же жакшы иш чыкпайт. Кайдан да кафе ачам деп ээленгенимди билбейм. Байыш бүгүн да Карлыгаштын маңдайында наалып отурду. Эми кафенин иши жолго коюлса пайда түшөр, дароо эле баары болуп кетмек беле, деди Карлыгач Байышка чай сунуп жатып. Кредитти төгүш керек болуп жатпайбы? Атамдын үйүн күрөөгө койдургам. Төгө албай калсам үйдү алып коет. Мына айлыгымды, анан кийинки айлыктан да аванс алып келдим, деди Карлыгач. Күндө Байыштын наалыганы Карлыгаштын көкөйүнө тийип баратты эле. Бүгүн болгон акчасын анын колуна карматты. Батир акысы да келе жатат. Сенин акчаңдын баарын кредитке төгүп салып анан эмне кылабыз? Деди Байыш. Москвага келгенден бери Байыш Карлыгаштын тапканына жашап жатат. Кредитти төгүп тур, эптештирип жашап турарбыз. Өзүн күнөөлүү сезе сүйлөдү келин. Айсара көптөн бери турмушунан жапа чеккен аялзатына колдоо көрсөтүп, жардам берүүчү борбор ачкысы келип жүргөн. Акыркы күндөрү бул оюн даана бышыктап, Тимурга айтууну туура көрдү. Кечки тамак жел бүткөндө сөз баштады. Тимур, мен бир топ убакыттан бери үйдө отурам. Бир ишкерлик менен алектенгим келип жүрөт. Ишкерлик менен? Деп Тимур суроолуу карады. Эми үйдө отура беремби, жөн эле жүрө бергенден тажадым. Мен деле коомго пайдалуу бир иш кылайын да, эркелей сүйлөдү Айсара. Коомго кандай пайда келтиргиң келип жатат? Кана айтчы, оюңду угуп көрөйүн. Тимур жубайынын эркелегенине жибий сүйлөдү. Мен турмушунан жапа чеккен кыз келиндерге колдоо көрсөтө турган борбор ачкым келип жүрөт. Бул менин көптөн бери бышырып жүргөн оюм. Ал жакта психолог болот, кыйналып кайда бараарын, кимге башын жоолорун билбей турган аялдар менен иштешет. Бара турган жери жок калгандарга бөлмөлөр болот. Алар ошолор жакта өзүнө келгенче күн кечиришет. Кыз берилүү менен оюн айтып жатты. Тимур ушул кезде Айсаранын акыл топтоп, кыйла токтолуп калганын байкады. Оюң жакшы экен, берекем. Бирок сага мунун эмне кереги бар? Ар ким өз тагдырына баш ийип жашай берсин. Эмне кыласың аларга энергияңды, убактыңды жумшап? Андан көрө ден соолугуңду кара. Балалуу болууну создуктурбашыбыз керек. Мен ансыз да ал күндү канчадан бери күтүп келе жатам. Балалуу болбойм азырынча деген жокмун го. Сен дайындап койгон клиникага баргам. Толук текшерүүдөн өттүм. Мына бүгүн акыркы анализдин жыйынтыктарын алдым. Айсара Тимурдун жанына келип отуруп колундагы кагаздарын көрсөттү. Эмне дейт анан? Врач сенин ден соолугуңда баары жайында, жолдошуң дагы текшерүүдөн өтсүн деп айтты. Эми Кудай буйрган күнү болот, берерин унутпасын. Иш үчүн балалуу болууну артка жылдыра турайын деген деле оюм жок. Ал күндү мен деле күтүп жатам, деп кебин жыйынтыктай Тимурдун көкүрөгүнө башын жөлөдү. Ошол күндү күтүп жатканынан го. Тимур кызды көтөрүп айлантып жиберди. Кызды ушунчалык жакшы көрөт. Анын ар бир кыймылына, ар бир кылык жоругуна эзиле берет. Анын жанында турганда гана эмес, жумушундабы кайда жүрбөсүн, Айсараны эстегенде жүзүн себепсиз жылмаюу уялайт. Акыркы күндөрү андагы бул көрүнүштү айланасындагылар дагы байкачу болду. Бишкектен алыстаса эле бир нерсесин жоготуп алчудай болуп, узакка эч жакка кетчү эмес Нурзат. Азыр кадимкидей өзүн эркин куштай сезип, кайда болбосун кетүүгө даяр. Мурдагыдан өзгөрдү. Жан дүйнөсүндө сапырылган санаа, ызырынган ыза эмес, тынчтык уялап калганын өзү дагы сезип,
жашоосуна ыраазы болуп жатты. Нурзат Европага саякат үчүн визага документ тапшырган эле. Бүгүн анысын алып кубануу менен Эрмек Тайыровго келди. Эгер Нурзаттын мурунку кези болгондо мындай нерселер аны кубандыра алмаган эмес. Ал кубануу, ар бир учурдун даамын сезүүнү, бактылуу болууну дээрлик унутуп калган эле. Ал имаратка тыкылдай басып келип кирип, Эрмек Тайыров деп жазылып турган каалганы тыкылдатты. Кир деген үн чыкты. Саламатсызбы? Саламат. Жаркылдап кайдан келе жатасың? Чач жасалгаң жакшы жарашыптыр, деди төрдө отурган киши. Сиз менен кубанычымды тең бөлүшкөнү келдим. Кана айтчы, ал кандай кубаныч экен? Европага виза берилди, чукул арада кетем. О, кандай жакшы, азаматсың. Мына жашоону ушинтип жаркырата жашаш керек. Кейип кепчий берсең жашоо ушунчалык татаал сезилет. Баарын жеңил кабыл алсаң жашоо жеңил эле. Чечилбеген маселе жок. Болгону аракет кылып коюш керек. Баары өз убагы менен чечилет. Өзүң байкадыңбы? Жашоо сен ойлогондон канчалык жеңил экенин. Ананчы, сиз менен иштешкенден бери кадимкидей жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Мен мурунку өзүмдү бир караңгы бөлмөдө сыртка чыгууга эшик таппай дубалды сүзгүлөп, кыйналып жүргөн бир туткунга салыштырдым. Мен сизге абдан ыраазымын. Психолог десе эптеп бирөөнүн кайгысынын акча тапкысы келгендер деп ойлочу экенмин. Акча деп алкымын ачпаган сиздей чынык адистер бар экенине эми ишендим. Акча дечи, андайлар да көп. Мен үчүн акча эмес, канча адамга чындап пайда тийгизгеним маанилүү. Психолог ток бейил болуш керек. Жулунуп жутунуу бул менин деңгээлим эмес. Сизге ыраазычылыгым болсун, муну алып коюңуз. Нурзат алып келген белегин сунду. Марат болду, ушуну менен ичпейм деп өзүнө 1000 убада берет. Бир топ күн оокатын кылып, жумуштан колу бошобой жүрүп калат. Кайра эле ичип алат. Канча аракет кылса дагы эркин башкарууга күчү жетпей баратты. Балдары буга да көндү. Атасы жок күнү экөө өз курсагын тойгузушат. Айылдагы туугандарын дагы таанып алышкан. Үйдөн курсак тоёр, тамак аш таппай калса, экөө ээрчишип алып аларды эркелетип, тамак ашын берген туугандардын үйүнө жөнөшөт. Өткөндө курсак ачкан экөө ээрчишип аркы көчөдө жашаган бирөөнүн үйүнө барышкан. Мурдуна эч нерсе илинген жок. Сыртта балдар менен ойноп жатып күйгүм киргенде кайра үйүнө кетишкен. Бүгүн дагы атасы жок. Улуусу ашкананы карап жегенге эч нерсе таппай койду. Кеч кирип калган маалда кошуна жашаган Аяш атасыныкына кирип барды. Ой, кел кичинекей баатыр, эмне кылып жүрөсүң? Аскар ата, нан берип туруңузчу. Атам жок, курсагыбыз ачты, деди бала жалдырай карап. Атаң кайда кетти? Билбейм, түштөн бери жок. Камыр бар үйдө, бирок бышырганды билбейм да, деди бала өзүн күнөөлүү сезе. Камыр бар дегениң кандай? Киши баланын тилине кызыгып суроо берди. Камырчы, нан жасаган. Ошол столдун үстүндө жатат. Бала бул нан береби дегенсип карады. Сезим тур, Мараттыкына барып келчи. Камыр бар дейт, алып келип нан жаап берчи буларга, деп кызына кайрылды. Сен болсо бөбөгүңдү ээрчитип бул жака кел. Макул. Бала кубана үйүн көздөй жүгүрдү. Карлыгач акыркы учурда жыттарды жактырбай эле жүрөгү айлана берчү болду. Азыр дагы түштөнүп жатып тамактын жытына окшуп дааратканага чуркады. Көзү жашылданып келип калган карлыгачты карап, жанында отургандары: "Ушу сенин боюңда бар эмеспи?" "Жок, азыр иштешим керек. Насыябыз бар, акча керек", деди келин. Өзү пайдаланбаган бирөөнүн насыясын мойнуна артып алганын сезген жок. Карлыгач өзү дагы күмөнсүп, бирок болушу мүмкүн эмес деген ой менен текшерүүгө батынбай жүргөн. Бүгүн жумушунан чыгып, дарыканадан тест сатып алды. Үйдөн тесттин жыйынтыгын көрүп бир кубанып, бир түпөйүл тартып туруп калды. Байыш абдан кубанса керек деп ойлоду бир кезде. Сүйүнчүлөйм деп Байыштын келишин күтүп жатты. Бирок бул түнү Байыш үйгө келген жок. Түн бир окумда телефонуна: "Бүгүн үйгө бара албай калдым, жумуш чыгып калды", деген билдирүү келди.